Адамдын рухий өсүшүндөгү лирикалык поэзиядан кийинки этап болуп эсептелет. Музыка сезимдин тили. Адамдын жан дүйнөсүндөгү сөз жете албаган эң терең, эң назик жерине музыка жетет. Ошондуктан тарбия музыкасы болсо кемчил болуп калат дейт ойчулдар. Музыка адамды бакытка бөлөйт, кээде ал бакытка кеткен жолду көргөзөт. Бакыт дегенди ушундай түшүнөм. Ойлобогон жерден болот экен. Кудай берем десе 1 минут 1 секундта берет чын экен. Азыр 3 балам бар. Кудай буйрса ошону бакыт деп түшүнөм. Эми үй бүлөм аман, ден соолукта болуп турган деле бакыт деп түшүнөм. Жылдызбек Кадыркулов Актала районундагы Баетов айылында төрөлгөн. Асан атасы менен Турсунбү апасы райондук маданият үйүндө эмгектенип, бала кезден ыр күнүнүн үстүндө чоңойгон. Жылдызбекке Рыспай, Асан Калый агайлардын таасири көбүрөөк тийген. 5-класста баянда кол ойнотуп, мектепте өздүк көркөм чыгармачылык ийримине катышып, музыкалык мектептен билим алган. Андан кийин жогорку окуу жайларында баян бөлүмүн бүтүрүп, эң мыкты деген устаттардан сабак алган. Ошол мектепте 5 жыл окуп, ал жерден бүтүп Күреңкеев атында музыкалык училищеге тапшырып, андан конкурстар, дала ийгиликтер болду, чыгармачылыкка кызыгуулар көбөйдү. Кийин консерватория окуу жайына тапшырып, анда дагы баян бөлүмүндө окуп, ошол менен кызыгуу башталды. Көп чыгармачылык группалар менен, таанымал эже агайлар менен иштештим. Өзүм мугалимим тиги Нарындагы музыкалык мектептен башталган Бактыбай Бүдүков деген агайымдан, бул жерде болсо Роберт Усубалиев деген агайымдан сабак алдык. Ырчылар эл алдында үндүн бийиктигин көргөзө алышса, ал эми Жылдызбек баян аккордеондун коштоосундагы чыгармаларды эл алдына аткарып келет. Россияда баян боюнча сынакка катышып, ийгиликтерге жетишип кайткан. Азыр Кыргызстанда баян аккордеонго кызыга баштаган жаштар көп, бирок алар үчүн чыгармалар аз жана аны өркүндөтүүгө атайын программа жок. Ошол үчүн билими жок ырчылар көбөйдү дейт Карп. Эми Россияда Рыжев деген шаарга барып катышып келдик, ошол жерде баян менен катышып келдим. 7 мамлекет, 7 жерден келип ойношту. Ошол жерден көрдүк баян аккордеон ойногон кыздарды, балдарды, 5-класс кичинекей чоңдорду. Ар бир күндү музыка менен өткөрүп, жаңыча изденүү үстүндө жүргөн Жылдызбек Кадыркуловдун чыгармачылыгына сар эсеп салдык. Музыка дегенде ичкен ашын берип, аккордеон баян анын жан курбусу. Ар бир убакыт кымбат, ошол үчүн каарманыбызга окшоп убакытты текке коротпой, ар бир күндү ийгиликтер менен өткөрөлү.